Чоң рахмат, Нурлан Асанбекович. Мына Баткен областында жалпы эле республика боюнча акыркы убакта аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп, экономикабыз өнүгүп атат. Ошол эле учурда мына Баткен шаарында былтыры көп кабаттуу 12 этаждуу үйлөрдүн курулушуна Камчы Кыдыршаевич менен биргеликте капсула салдык эле. Бүгүнкү күндө аябай тездик менен ошо курулуштар жүрүп жатат. Мен ушундай эле бир сунуш берет элем. Алмаз Ахунжанович, мынагы Кадамжай шаары, Кадамжай району, Айдаркен шаарларында көп кабаттуу үйлөрдү куруу учуру келди. Анткени республика боюнча ушундай иштер жүрүп жатат. Ошол эле учурда Айдаркен дагы биздин аябай бир жакшы шаарларыбыздын бири. Кадамжай болсо, ал жерде ушул 3 кабаттуу, 4 кабаттуу үйлөр эскилиги жетип калыптыр. Ошол жерлерге жаңы көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча, мындай шаардын көркүнө алып келүү боюнча иштерди алып барсак, ушуну мен сизден суранамын. Андан сырткары мына Баткен районунда Кызылбел деген айылыбыз бар. Ушул айылда 7,5 миңдей эл жашайт. Булар болсо чегарага, айылыбыз чегарага чектешип турат, аябай чегарага жакын. Ушул айылга бүгүнкү күндө спорт комплекси куруу өтө зарыл болуп турат. Бул спорт комплекс боюнча тиешелүү документтери даяр, жер болсо бөлүнгөн, жалкы сметалык баасы 25 миллион сомду түзөт экен. Анын 14 миллиону чечилген. Алмаз Ахунжанович, болгону гана 11 миллион ушу ортодо маселе турат, 14 миллион чечилип, мен өзүм ордунан барып көрүп келгенмин. Фундаменттери куюлган, дапдаяр турат. Ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз, капиталдык салымдарбы же өнүгүүлүк фонддонбу ушу спорт залды аягына чыгарышыбыз керек. Андан сырткары мына Баткен районунда, Баткен жана Лейлеке өтүүдө ветеринардык пост курулган. Ошол пост мурда чегара чечилген учурунда курулган. Бүгүнкү күндө ошол жерден биздин элибиз Нока, Тош, башка жактардан мал алып барып Баткенге ошентип эт менен камсыз кылышат. Ошол жерде чоң тоскоолдуктар болуп атат. А1 деген справканы талап кылышат да, анан ошол жерде тоскоолдук болгондуктун негизинен бүгүнкү күндө Баткенде эттин баасы 700 сомго чыгып кетти. Бул темп менен барсак, биз эттин баасы Европанын баасына жетип калчудай болуп атат. Ошол себептен ушул посту бүгүн чегарабыз чечилди. Посту алып салуу боюнча маселени карап көрсөңүздөр. Анткени ал жерде көптөгөн 100 миң деген биздин элдерибиз жашап атат. Алмаз Ахунжанович, ушу боюнча тиешелүү иштерди алып барсаңыздар, Нурлан Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Чоң рахмат.